Кутмандуу кечиңиздер менен. Сиз эфирде жаңылыктардын жыйынтыктоочу чыгарылышы, кесиптешим Чынар Капарова Жана Мирлан Маматалиев бүгүн студияда кызматта болобуз. Азыркы чыгарылыш кандай окуялар менен толукталды? Кыскача маалымат. Эр жигит эл четинде, жоо бетинде өлкөдө чек ара кызматкерлеринин кесиптик майрамы белгиленип жатат. Тилсиз жоо Бишкектеги Таштанды талаасын каптады. Өрт неден тутанды? Кырсык Кашкабактын ортосунда Туңгуч Кичи районунда 10 жашар бала 9-кабаттан кулады. Аман калган баланын абалы кандай? Курулуштардын кучагында калган жашыл аймак Фучик паркында көп кабаттуу үйдүн курулушу башталды. Коомчулуктун тынчсыздануусун жараткан бул маселеге эл өкүлдөрү эмне дейт? Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев премьер-министр Темир Сариевди кабыл алды. Өкмөт башы өлкөдөгү тариф саясаты, энергетика тармагындагы туруктуу өнүгүүгө карата аткарыла турган пландар, электр жарыгын үнөмдүү колдонуунун ыкмалары, андагы тартыштыкты жоюу жана энергетикалык коопсуздукту камсыз кылуу тууралуу маалымат берди. Сариевдин айтымында тариф саясатынын орто мөөнөттүү программасынын алкагында былтыркы жылдын ноябрь айында бекитилген 700 киловатт-саатка чейинки төлөмдөр 70 тыйындан болсо, эми ал 84 тыйын болуп көтөрүлдү. Мындай өзгөрүүгө түшүнүү менен караган өлкө башы чечимди дагы бир жолу талкууга алып, аны толук бышыктап, эгерде чындап зарылдыгы бар болсо гана ишке ашыруу керектигин айтты. Атамбаев бул шартта өзгөчө бийик тоолуу аймактарга көбүрөөк көңүл буруу керектигин белгиледи. Жолугушууда президент өкмөт энергияны сактоо саясатын дагы да болсо улантуусу кажет, өзгөчө ачыкча жоготууларды кыскартууну жөнгө салынсын жана тармактагы жемкорлук менен күрөшүү күчөтүлсүн деп милдеттендирди. Бүгүн Кыргызстандын чегарачылары кесиптик майрамын жана кызматтын түзүлгөндүгүнүн 16 жылдыгын белгилеп жатат. Бул күндү белгилөө чегара кызматынын максаттарын, милдеттерин жана маанисин жайылтуу үчүн 1999 жылдын 15 декабрында кабыл алынган. Салтанаттуу иш-чара чегарачылардын гүл багында уланды. Мекен сакчылары мамлекеттин эгемендүүлүгүн сактап, бийик тоолуу татаал шартта талыкпай кызматта турат. Ары татаал жана жоопкерчиликтүү кесип ээлеринин майрамына кабарчыбыз Жаркын Желденбаева да катышып келди. Мекен сакчыларынын 16 жылдык иш тажрыйбасында жетишкендиктер менен төгүлгөн көз жаштар да бар. Салтанат аскердик милдеттин аткарууда каза тапкан чегарачылардын элесине таазим кылып, эстеликке гүл коюу менен башталды. Чегара сакчылары кесиптик майрамында жыл башынан берки иш жыйынтыгын дагы чыгарды. Алар акыркы 5 айда 1600 документи туура эмес жаранды аныктап, жетөөнү депортациялаган. Ошондой эле чегарадан мыйзамсыз өткөн 124 жаран кармалган. Мындан тышкары жалпы 5 миллион сомдук контрабанда аныкталган. Биринчилерден болуп, баскынчылардын жолун тороп, баатырдык, каармандык жана эрдик көрсөткөн биздин чегарачылар өмүр бою элибиздин эсинде жана тарых барактарында сакталып кала бермекчи. Мекен сакчыларын кесиптик майрамы менен куттуктаган вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев чегарачылар мамлекеттин бүтүндүгүн коргоп, татаал шарттарда күнү-түнү талыкпай кызматта тургандыгын белгиледи. Мурдага караганда күчтүү, мобилдүү, биздин элибиздин бейпилдин камсыз кыла турган чегара кызматы бар деп айтып кеткенге негиз бар. Көйгөйлөр да жок эмес. Көйгөйлөр мына мисалы биздин толугу менен такталып бүт элек, макулдаш элек чегара кээ бир участоктор бар. Сол жерде акыркы мезгилде абдан көп чегара бузуу фактылары катталууда. Элдин бейпилдигин коргоого алган 9 мекен сакчы мамлекеттик сыйлыкка татып, 103 аскер кызматкерине ведомстволук медаль, төш белги тагылды. Ата мекеме кызмат кылам. Сырттан келген коркунучтан биринчилерден болуп коргоого алган бул мекен сакчылары. Алар бүгүн майрам күнү экенине карабай мекенди кайтарууда турушат. Жаркын Желденбаева, Алмаз Кариев, Коомдук биринчи канал. Куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы Алмазбек Атамбаев өлкө чегарачыларынын кесиптик майрамы жана мамлекеттик чегара кызматынын түзүлгөндүгүнүн 16 жылдыгы менен куттуктады. Анда мезгилден өктөм талабы интеграциялык бирикменин Евразия экономикалык союзунун тышкы чегараларынын коопсуздугун камсыз кылууга багытталган милдеттерди алдыга коюуда. Сиздер жаңы милдеттерди абийирдүүлүк жана ар намыс менен аткарасыздар деп ишенем. Быйыл биз улуу ата мекендеги согуштагы жеңиштин 70 жылдыгын кеңири белгиледик. Бул ыйык майрам баскынчыларга биринчи болуп каршы турган чегарачылардын каармандыгынын, баатырдыгынын жана майтарылбас эркинин символу болуп калды. Алардын эрдиги азыркы муундагы чегарачылар үчүн кайраттуулуктун жана жоокердик милдетине чындап берилгендиктин бийик үлгүсү. Урматтуу чегарачылар жана ардагерлер, майрамыңыздар менен дагы бир ирет куттуктайм. Бардыгыңыздарга чың ден соолук, бакыт таалай жана Кыргызстандын жаркын келечеги үчүн жооптуу жана сыймыктуу кызматта жаңы ийгиликтерди каалайм деп айтылат куттуктоодо.
Каражыгач айыл аймагындагы Ала тоо машыгуу талаасында кыргыз-орус аскерлеринин биргелешкен машыгуусу болду. Ага Улуттук гвардиянын өздүк курамынын жоокерлери менен Орусиянын аба десанттык күчтөрү болуп, жалпысынан 60ка чукул аскер катышты. Иш-чаранын максаты жана мындан аркы аракеттери тууралуу Альбина Сулайманованын материалы. Буга чейин ооздеки түрдө бөлүшкөн тажрыйбаларды аскерлер бүгүн иш жүзүнө ашырды. Ок атуучу куралдын дээрлик бардык түрү машыгуунун өзөгүн түздү. Ар бир курал кандай кырдаалда, кантип колдонуларын тараптар бири-бирине дыккат көрсөтүп жатты. АГС-17 деп коет, автоматический гранатомет станковый 17 деп. Биздин вооружениеде бул көптөн бери эле бар. Мунун айың жеткен алыстыгы 1300 метр. Бул деген ошондой эле жанагындай топторду күчтөлгөн. Бир чогулуп турган жер неме расположение на месте деп коебуз, ошолорду уничтожить эткенге бизге аябай жардам берет. Машыгууга Орусиянын куралдуу күчтөрү өздөрү менен кошо 20га чукул техника алып келген. Кыргыз жоокерлери алардын айрымдары менен тааныш болсо, кээсин биринчи жолу колдонушту. Элерон 3 аталышындагы бул аппарат Кыргызстанда жок. Мунун негизги өзгөчөлүгү учкучсуз эле 5 метр бийиктикке көтөрүлүп чыгып, жерде эмне болуп жатканын биле алат. Болгону спутник аркылуу көзөмөлдөп туруу жетиштүү, салмагы болсо 5 килограммдан ашык. Экрандан көрүп тургандай, аталган аппарат Кыргыз тоолорунун үстүндө жүрөт. Аба ырайы таасир бербесе, учак өз алдынча бир нече саат иштей алат. Терроризм менен күрөшүүдө техника жакшы табылга экенин аскер кызматкерлери айтат. Никогда российский и киргизский солдат не будут. Кыргыз-орус солдаттар эч качан бири-бирине курал колдонбойт. Бизде биргеликте коргой турган баалуулуктар көп. Мындан улам заманбап техникалар аркылуу үйрөнө турган нерселерибиз арбын. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө пландын негизинде кетип аткан биздин машыгуулар ишке ашырылып жатат. Биздин куралды, Кыргызстандын куралдуу күчтөрүндө, ошону көрсөтүп аткан бүгүн Улуттук гвардияда биздин куралыбыз бул келген Орусия тараптан келген аскерлердин куралынан кем эмес. Расмий түрдө 25 майда башталган аскери окуу 5 июнда жыйынтыкталат. Машыгуу эки өлкө ортосундагы кызматташтыктын өз ара аракеттешүүнүн деңгээлин жогорулатуу максатын көздөйт. Альбина Сулайманова, Медержан Мейишев, Коомдук биринчи канал. Жеңишбек Райымбеков өмүрүнүн аягына чейин пенсия алат. Бул тууралуу жарлыкка президент Алмазбек Атамбаев кол койду. Эми өлкөдөгү эң бою узун 2 метр 36 сантиметр болгон Жеңишбек майдан баштап ай сайын 10 000 сомдон пенсия ала турган болду. Мындан сырткары президенттин дагы бир жарлыгы менен анын азыркы дарылануусуна өлкө башчысынын жеке фондунан 100 000 сом акчалай жардам бөлүндү. Эскерте кетсек, акыркы 2 жылдан бери Жеңишбектин ден соолугу начарлап, азыркы тапта бир бутун кесишкен. Бишкектин Тунгуч Кичи районундагы 9 кабаттуу үйдүн чатырынан кулап кеткен бала аман калды. 10 жаштагы Баяман Медетбеков жакында эле көп кабаттуу үйлөрдү желдетүүчү шахтанын ичине кулап кеткен. Анын 2 буту бели сынган жана мээсине да доо кетип, азыр реанимацияда жатат. Эскерте кетсек, жашынмак ойноп жаткан Баяман досторунан бекинүү үчүн шахтанын ичине кирүүнү чечкен, бирок ылдыйда карай кулап кеткен. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары үйдүн дубалын бузуп, баланы куткарып алган. Үй башчысы болсо чатырдын эшиги дайыма кулпуланып турарын айтат. Анткени менен жакында эле кошуналар бири үйдүн чатырына антенна орнотуу үчүн ачкычты сураган, бирок каалаганы жаап коюуну унутуп койгон. Бишкектин четиндеги таштанды таштоочу жайда кечээ түнү чоң өрт чыкты. Аны өрт өчүрүүчүлөр 6-7 саат дегенде араң өчүрдү. Телсиз жоо коңшу үйлөргө жетпегени менен истүү газ бир топ жерге чейин тарады. Таштанды таштоочу жайдын бүгүнкү абалы менен Гүлнара Касымбекова таанышып келди. Шаардын четиндеги таштанды таштоочу жайдын болжолдуу түрдө 2,5 миң чарчы метр жери күйүп кетти. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги таң атканча бул жактагы өрттү өчүргөнү менен азыр дагы эле минтип өчпөй быкшып турат. Истүү газдан дем алуу мүмкүн эмес, бирок таштандыларды иргеп акча тапкандар ал жыттан дагы кайыл. Таң 6-га чейин өрт өчүрүүчүлөр тилсиз жоону өчүрүү менен алек болсо, акыр чикирден акча тапкандар чогулткан таштандылары күйүп кетпесин деп уктабай кайтарып чыккан. Уктабадым. Күйүп кетет деп терген товарым. Уктабай ошону карап отуруп кечке уктабайдан кечинде келсем дагы эле күйүп аткан экен. Өрт өчүрүүчүлөрдү 2 рет чакырган. Маалыматтар боюнча өзгөчө Кырдаалдар министрлиги таң атканча 90 тоннадан ашык суу менен тилсиз жоону баскан. Ооба, таштанды тарап дайыма быкшып күйүп турат. Бирок кечинде от мурдагыдай чанда жерде эмес, көп жерде тутанган. Күн дагы от жалбырттап күйүп кеткидей ысыган эмес. Мындан улам атайын жасалган иш экенин айткандар бар. Жумуштан четтеткем өзүмдүн орун басарымды.
ошол киши иштин баарын тескери жүргүзүп же убагында жүргүзбөй саат 2:30-3 чамасында жумуштан четтетүү жөнүндө буйрук менен тааныштырганбыз. 1 саат убакытка жетпей эле өрт чыгып атат, чара колдонуш керек деген маалыматты беришти. Мен ошого байланыштырып атам болгон окуяларды. Полигондун жумушчулары менен жетекчилигинин ортосунда пикир келишпестик болуп жүргөнү жашыруун деле эмес. Буга чейин дагы таштандыны төтүүчү трактордун бензин куйган багына кум салып салышып, ал иштен чыккан. Же полигондун кызматкерлериби же ушул жерде жанагы бутулка чогулткандарбы же жашоочуларбы азыр белгисиз. Бул боюнча дагы териштирүү иштери жүргүзүлүп атат. Таштанды жайга акыр чекирди кайра иштетүүчү завод куруу боюнча айтылып эле келет, бирок бул багытта иштердин сүрүтүмү да көрүнбөйт. Гүлнара Касымбекова, Тимур Сыдыгали, Коомдук 1-канал. Жалал-Абад шаарынын мектеп окуучулары ар улуттун маданияты менен каада салтын үйрөнүүгө кызыктар. Ал эми Ошто ар улуттуу үй бүлөлөрдүн саны көбөйүп жатат. Достук жана ынтымак темасын Ош студиясы улантса, саламатсызбы кесиптеш, сөз сизде. Рахмат, Чунар, саламатсыздарбы? Ар улуттун өкүлдөрүнөн куралган үй бүлөлөрдүн көбөйүшү достукту жана ынтымактыкты бекемдейт. Кара Суу районунун Кенжекул айылындагы Пратовдордун үй бүлөсү тажик кызын келин кылып алып, эки улуттун достугун дагы да бекемдеген. Интернационал үй бүлөнүн бүгүнкү жашоосу тууралуу кабарчыбыз айтып берет. Багам, бул жубайым, бул келиним, бул неге. Кыргыз жигити Асан менен тажик кызы Насиба чогуу окуп жүрүп, бири-бирине ашык болуп, баш кошкондоруна 27 жыл болду. Бул учурда бир уул эки кызды тарбиялап, 3 неберелүү болушту. Кайнатам раматылык айтчыл ошондо. Ушул кызым кимди сүйсө, ошого беремин дегитишкен да. Мен улутуна карабаймын, берсем деп, кайнатам раматылык жакшы адам болчу да. Ошондуктан ошол экөө сүйүшүп жүрүп эле үйлөнгөнбүз. Бул үй бүлө Манас ата менен Канике энебиздин жолун уланттык деп сыймыктанышат. Насиба Пратованын айтымына келин болуп келген жылдары бир аз каада салт жана тил маселесинен кыйналган. Бизде атын деле айтып сүйлөй берет да, паланчы деп. Анан бу жерге келсе тергейт экен. Эй бала, эй кыз деп балдарын тергеп, атты жөнүн айтпайт экен. Кайнагаларын деле, кайнелерин деле бардыгын тергейт экен. 30 миңден ашык калкы бар Кашкар-Кыштак айыл өкмөтүндө 9 улуттун өкүлү жашайт. Аймакта ар улуттун өкүлүнөн куралган үй бүлөлөр жылдан жылга көбөйүүдө. 2015 жылдын май айына чейин 117 жарандан арыз түшүп, 46 адам ар түрдүү улуттан болуп туруп, 39% түзгөн. Көп улуттуу айыл өкмөттө улуттар аралык достукту чыңдоого өзгөчө көңүл бурулуп, маданий жана спорттук иш-чараларды өткөрүү салтка айланган. Ыркесе, Сармерден, спорттук мелдештер жаштар арасында иш-чараларды өткөзүп, улуттар арасында ошо бири-бири менен карым-катнашты, достугун чыңдоону жыл ичинде уюштуруп, ошого басым жасап турабыз. Бул оңдуу иш-чаралар мындан ары да токтотулбайт. Достукту дагы да бекемдөө максатында жакында айыл өкмөттүн демилгеси менен чабандардын слету уюштурулуп, ал жерге ар улуттун өкүлдөрү катышмакчы. Алазбек Айтиев, Жылдызбек Болотбек, Коомдук 1-канал, Ош облусу. Көп улуттуу Жалал-Абад жергеси учунда элдер достугу өзгөчө мааниге ээ. Бул багытта достукту даңаз алган саамалыктар байма-бай өтүп турат. Өспүрүмдөрдү болсо жаштайынан ар улуттун каада салты менен тааныштырып, биримдикти чыңдоо максаты эскиден колго алынган. Буга үлгү Жалал-Абад шаарындагы номер 6 мектеп боло алат. Кабарчыбыз Байгазы Райымкулов достуктун ордосуна барып таанышып келди. Номер 6 мектепте кыргыз, өзбек, татар, уйгур улутундагы балдар партада аралаш олтуруп билим алышат. Мектеп кыргыз тилдүү, бирок окуучулар көп улуттуу болгондуктан ар биринин тили, каада салты жогору бааланат. Достукта да балдар улут тандабайт. Ар улуттардан окушат. Мисалы өзүмдүн жакын курбум Мукадас, бул өзбек улутунда, бирок кыргызча сүйлөп, биз менен мындай биримдикте ынтымактуу окуйбуз да, кыргыз класста окуйм. Ушул жерден жакшы курбуларды неме кылдым, жакшы достор. Мен өтө кубанам ушул жерде досторумдан. Мектеп болсо осул аттагандан бери кыйбас достордон болуп келе жаткан Азамат менен Абдубасир да улуттар арасы биримдикке үлгү болчулардан. Досум экөөбүз канча бир 8 жылдан бери досбуз да. Бул экөөбүздүн достугубуз эч качан үзүлбөйт. Эми той-пойлордо ошо барып турабыз, дос катары. Досум Азамат, биз экөөбүз калың доспуз. Жаштыгымдан бери экөөбүз дос болуп, бирге окуп жүрөбүз. Мектеп турмушунда улуттар аралык ынтымакка үндөгөн саамалыктар байма-бай өтүп турат.
анда ар бири эне тилинде ырырдап, улуттуу кийимдерди кийип, көп улуттуу Кыргызстандын келечеги биримдикте экенин даңазалап келишет. Тарбиялык сааттарды өткөрөбүз. Балдар өз алдынча бири-бири менен биримдикте биздин кыргызчаларыбызды ырдашат, бийлерибизди бийлешет. Ар улуттун элдери болсо деле бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарышып, терең ынтымакта окушат. 60-тан ашык улуттун өкүлү мекендеп келген Жалал-Абад жергеси элдер достугунун очогу экенин мындагы окуучулар тастыктап турат. Байгазы Райымкулов, Усман Ламсадыров, Коомдук биринчи канал, Жалал-Абад шаары. Кечээ президент Алмазбек Атамбаевдин Ош жана Жалал-Абад облустарында болгон жумуш сапары жыйынтыкталды. Өлкө башынын сапары туурасындагы атайын репортаж сиздерге бүгүн саат 22:15 сунушталат. Биздин каналда болуңуздар. Эми сөз кезегин Бишкек студиясындагы кесиптештериме узатам. Чунар, сөз сизде. Рахмат, программабызды улантабыз. Бишкек шаарында жерди мыйзамсыз сатуу аракеттери уланууда, мына ушул жана башка маселелер менен чыгарылыштын кийинки бөлүгү толукталат. Белоруссия жабдууларды Кыргызстанга экспортто, жогорку сапаттагы пактаны импортто жана айыл чарба тармагына инвестиция жумшоого кызыктар. Бул туурасында Белоруссиянын премьер-министри Андрей Кобяков өкмөт жетекчи Темир Сариев менен Казакстанда жолукканда билдирди. Сариев өз кезегинде Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кирүү келишим процессин ратификациялагандыгын билдирди. Андан тышкары Кыргыз өкмөтүнүн башчысы Казакстандык кесиптеши Карим Масимов менен жолугуп, казак тарапка Москва шаарында 8 майда Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсүнө колдоо көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылык билдирди. Темир Сариев Кыргыз-Казак өкмөт аралык кеңештин кезектеги жыйынын Бишкекте өткөрүүнү сунуштап, Масимовду Кыргызстанга расмий сапар менен келип кетүүгө чакырды. Масимовдун билдиришинче, Казакстан Кыргызстандын негизги экономикалык шериктеринин бири катары саналат жана Казакстан эки өлкөнүн соода-экономикалык, маданий-гуманитардык кызматташуусунун чыңдалуусуна кызыктар. Эгер КМШ өлкөлөрүнүн өкмөт башчыларынын кеңеши болот, анда бир катар келишимге кол коюлат. Күндүн экинчи бөлүгүндө болсо Евразиялык өкмөт аралык кеңешинин жыйыны өткөрүлөт. Бишкектеги Фучик паркында багдарактарды жана сейил бактын бүтүндүгүн сактап калалы, мына ушундай максатта жашоочулар митингге чыкты. Алар сейил бактын аймагында көп кабаттуу үйдүн курулушу башталганына тынчсызданууда. Ал эми үй курууга камынып жаткан тарапта Бишкек шаардык архитектурасынын уруксаат кагаздарынын баары бар. Сейил бактагы жагдайды кабарчыбыз Суламбек Дыйканбаев иликтеп көрдү. Жергиликтүү тургундар сейил бактын ичиндеги курулушка дайындалып, тосулган жерге тынчсызданып жатат. Фучик паркын 1936 Чехословакиядан келген Интергелпо кооперативинин мүчөлөрү түптөгөн. Жалпы аянты 10 гектар. Жашоочулардын айтымында парктын аймагы табышмактуу түрдө 3 гектарга азайган. Алар эс алуу жайын сактап калуу үчүн митингге чыгышты. Бүгүн тилекке каршы Бишкек шаарындагы парктардын территориялары кичирейтип баратат. Жана бул парктардын мааниси биздин келечектеги муундар үчүн аябай зор. Ошондуктан биз азыртадан сактап калышыбыз керек да парктарыбызды. Бүгүнкү акцияны биз толугу менен колдойбуз. Анткени бул аябай актуалдуу темада жүрүп жатат. Жер ээси Максат Бакиров татаал жагдайдын курмандыгы болуп отурат. Ал жыл башында 10 сотка жер сатып алган. Ишкер тосулган аймак сейил бактын аймагына кирбейт деген ишенимде. Анткени анын колунда далилдеген уруксаат документтери бар. Парктын аймагына бул жер кирбейт. Анткени бул парктын аймагы менен бул жер чектелип турат. Архитектурадан өздөрүнүн каты турат bizde. Көп кабаттуу үйлөр салынууга уруксат болот деген жазылып турат да биздечи. Документтерди чогултуп атабыз. Куруу иштери эч кандай жүргүзүлгөн жок. Бир тарап паркта курулуш болбош керек десе, экинчисинде мыйзам түрүндө тастыктаган документ бар. Шаардык архитектуранын адиси Канат Анарбековдун айтымында 2007 жылы сейил бактын аймагындагы 1 гектар 17 соткага райондор аралык соттун чечими менен кызыл китеп берилген. Ошол эле жылы шаардык архитектурадан курулушка уруксаат берилген бүтүм чыгарылган. 2007 жылы Кыргыздын жараны Абдуллабеков КБ деген кишиге межрайондук соттун чечими негизинде менчикке чыгып кеткен да. Саткан жер ошол кишинин саткан сатып кылып канча бир киши сатып бөлүп турупчу. Парк бул өзү зеленая зона генплан боюнча курулуш кылууга болбойт. Клинический центр курганга уже бизден кагаз чыгып уруксаат кагазы. Иликтеп көрүш керек. Фучик эс алуу жайы тарыхый эстеликтердин тизмесинде. Бул макамдагы паркты толук сактап кала алган эмес. Уланбек Теканбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Бактурсун Дүйшөнбеков. Коомдук биринчи канал.
Депутат Дастан Бекешев мына ушул Фучик багынын тегерегиндеги мыйзамсыз курулуп жаткан имараттар боюнча кылмыш ишин козголушу керек деген ойдо. Мындай пикирин эл өкүлү бүгүн палатанын олтурумунда билдирди. Депутат бул маселени буга чейин дагы бир нече ирет көтөрүп келгендигин белгиледи. Эл өкүлүнүн айтымында Фучик эсалуу багы стратегиялык маанидеги жайга киргендиктен башкы прокуратура бул жагдайга көңүл буруп тиешелүү чараларды көрүүсү абзел. Мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматынын коррупция менен күрөшүү бөлүмү мыйзамсыз жер саткан айыл өкмөтүнө кылмыш ишин козгоду. Иликтөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча мамлекетке 3 миллион 468 миң сом зыян келтирилгени аныкталды. Кесиптешибиз Элиза Нурматова сатылып кеткен жер участкаларына барып окуянын чоо жайын териштирүүгө аракет жасады. Мурда төмөнкү аларча айыл өкмөтүнө караган мына бул жер тилкеси ири базар болгон Дордой базарына кете турган жолдун жээгинде жайгашкан. Өткөн жылы айыл өкмөтү аны жеке жаранга болгону 55 миң сомго сатып жиберген. Жол жээгде жайгашкан кирешелүү 24 сотка жерге көз арткандар көп болуп, айыл өкмөтү Аскар Мусакеев деген жаранга 49 жылга ижарага берген. Эми минтип жергиликтүү бийлик мыйзам алдында жооп берүүгө аргасыз. Мусакеев Аскарга берилген 49 жылга 2013 жылы мыйзам боюнча сессиядан каралып, земельный комиссиядан каралып, кызыл китепке документтер даярдалганда баасы 55 миң 130 сом ошо моментте ушундай баасы ушундай болчу. Азыркы моментте азыр оценканы уже көбөйүп, анан ошон үчүн ушул баа менен туура эмес деп туруп иш козголуп атат. Мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматынын маалыматында жер тилкесин айыл өкмөтү менен жеке уюм 55 миң сомго баалаган. Ошол эле жерди алган кожоюн быйыл аны 50 миң долларга саткан. Сатылган жер участогунун жалпы баасы 3 миллион 523 миң 200 сом болгон. Жана ошондой эле жер участогунун документтеринин бардыгы жасалма болуп чыккан. Ошентип жалпысынан алганда мына ушундай мыйзамсыз иш-аракеттердин негизинде төмөнкү аларча айыл өкмөтүнүн жооптуу кызматкерлери тарабынан мамлекетке 3 миллион 468 миң сом өлчөмүндө зыян келтирилген. Бул маселе боюнча кылмыш жаза кодексинин 4 беренеси боюнча иш козголду. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Акыркы кезде көпчүлүк айыл өкмөттөрү өз аймагына караган жерди сатып, жеке чөнтөгүнө пайда көргөн фактылар көбөйдү. Ошол эле учурда жергиликтүү тургундар үлүш жер алуу үчүн жылдап кезекте турушат. Ушундай эле мыйзам бузуулар шаардын ичинде да четинен саналат. Шаарда муниципалдык жерлердин көпчүлүгү жеке менчикке сатылып, жабыркаган жарандардан түшкөн арыздар жүздөп саналат. Мындан улам шаардын аймагынан жеке турак жайга жер сатууга тыюу салынды. Что более 170 объектов. Шаарда пландын баарын даярдап чыкканга 2 жыл керек. Биз муну ишке ашырабыз. Азыркы тапта шаарда 170 объект мыйзамсыз эле курулуп жатат. Мындан ары кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып, жеке капчыгын ойлогон аткаминерлер шаарда болобу же айыл өкмөттөрүндө болобу мыйзам чегинде жазага тартылат. Элиза Нурматова, Азамат Кадыр Токтоев, Коомдук, 1-канал. Башка кабарлардан ден соолук кербени өз жолун улантууда. Дарыгерлердин тобу Нарын облусуна барып, жергиликтүү калктын ден соолугун текшерип, муктаж болгондорго медициналык жардам көрсөттү. Эртең дарыгерлер Ат Баш районундагы жергиликтүү тургундарды текшерүүдөн өткөрөт. Эскерте кетсек, ушундай эле кербен Ош жана Ысык көл облустарына айланып, калктын ден соолугун карап чыккан. Республиканын айрым аймактарына дарыгерлер жок болгондуктан, эл бир жери ооруса бир нече чакырым жол жүрүп, райондун борборуна келүүгө аргасыз болгон. Узак жол жүрүүгө мүмкүн болбогон бейтаптар мындай шартта кыйналып калууда. Ошондуктан аймактардагы көп балалуулар, майыптар, кара картаңдар жана алыска келип дарыланууга каражаты тартыш болгондор үчүн ден соолук кербени жакшы жардам берүүдө. Медицина темасын улай, Кыргызстанда оториноларингология тармагы 75 жылдыгын белгилөөдө. Жүздөгөн дарыгерлер кулак, мурун, тамак ооруларын дарылап, үзүрлүү эмгектенип келет. Орто Азия боюнча Кыргызстандын лор дарыгерлери күчтүү деп эсептелгени айтылгандарга далил болмокчу. Теманы кабарчыбыз улантат. Улуттук госпиталдын лор бөлүмүндө кулак, мурун, тамак илдетине чалдыккандар дарыланат. Жумасына 5-6 операция жасалса, алардын 1-2-сү онкологиялык шишиктерге жүргүзүлөт. Бул бейтапка онкологический операция жасалынган, тамагына, тилине, анан метастаздары мойнуна кеткен бир этап менен бүт бара алынган. Ушундай чоң операция деп саналат. Операциянын 6 саат болду. Бүт бара жасалгандан кийин бейтаптын состояниясы жакшы эле азыр. Лор дарыгерлер бүгүнкү күндө кулак, мурун, тамак менен байланышкан башка органдарды да кошо дарылоодо. Медицина өнүккөн сайын жаңы ыкмалар колдонулууда. Мы уже работаем
Бүгүнкү күндө биз кулак, мурун, тамак менен байланышкан бардык органдарды кошо дарылап жатабыз. Эң татаал органдардын функциясын бүлгүнгө учуратпай турган атайын даярдалган инструменттер менен иштеп жатабыз. Биз башка коңшу өлкөлөргө караганда тоолуу аймакта жашагандыктан кислород жетишсиз, радиация күчтүү. Мунун баары кулак, мурун, тамак ооруларын күчөтөт. Улам жаңы ыкмалар колдонулуп, кыргызстандык дарыгерлердин эмгектери бааланууда. Кыргызстандык дарыгерлер лор онкологиясы боюнча Орусия жана америкалык дарыгерлерден кем калышпайт. Бул тууралуу оториноларингология тармагынын 75 жылдыгына арналган конференцияда айтылды. Сегодня знаменательный день. Бүгүн лор дарыгерлери үчүн гана эмес, бардык медицина кызматкерлери үчүн маанилүү күн. Биздин тармак 75 жыл бою чогуу иштеп, канчалаган кыйынчылыктарды баштан кечирдик десем болот. Анткени көз оорулары да кулак, мурун, тамак оорулары менен байланыштуу. Мен кесиптештериме ийгилик каалап, аларды куттуктайм. Лор дарыгерлер акыркы кездерде онкологиялык дарттар жашарып, ошол эле маалда көбөйүп баратканын белгилейт. Андыктан алкоголдук ичимдиктерден, чылым чегүүдөн алыс болуп, туура тамактануу керектигин медиктер эскертет. Гүлшан Кулматова, Алтынхан Бабаев, Коомдук, Биринчи канал. Эл акыны жана кыргыз эл баатыры Сооронбай Жусуевдин 90 жылдыгын өткөрүүгө байланышкан салтанаттуу иш-чаралардын алкагында эртең улуттук китепканада акындын китеп көргөзмөсү, ал эми улуттук филармонияда салтанаттуу жыйын өткөрүлөт. Спорт кабарынан ММА жаралаш жеке уруш түрү боюнча Кыргызстандын курама командасы Тажикстандан жемиштүү кайтты. Бүгүн спортчулар өздөрүнүн ийгиликтери жөнүндө айтып берди. 23-24 май күндөрү Тажикстандын Кожен шаарында өткөн Азия чемпионатына катышкан Кытай, Иран, Казакстан, Оогандстан, Өзбекстан, Түркмөнстан жана Тажикстан мамлекеттеринин ичинен Кыргызстан жалпы эсепинен 2-нчи орунду алды. 3-чүгө Оогандстандын балбандары ээ болсо, биринчиликти казак спортчулары камсыздады. Оюнга тажик жана казак спортчулары калыстык кылса, башкы калыс Орусиядан болду. Мелешке спортчулар 7 салмак категориясында күч сынашты. Кыргызстандын намысын 7 спортчу коргоп, алардын 5-өө чейрек жана жарым финалдык таймаштарда атаандаштарын утуп финалга чыкты. 70 кг салмактагы Мирбек Абдыкадыров финалга кытайлык Хинандын жеңип, Азия чемпионаты алды. Калган спортчулар дагы 2-нчи жана 3-чү орундарды ээледи. Сиздерге бейшемби күндүн жаңылыктары сынышталды. Мына ушул жана башка кабарлар КТРК Чекит KG сайтына дагы жагыштырылды. Саламатта болуңуздар.